Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көк Жаңак шаарынан 2 участок сатыкка чыгып жатат. 2 участок отдельно кызыл китептери бар, мыйзамдуу. Башында баасын айтып кетели. Бул зданиясы менен биринчи участогубуз. Бул 2,5 миллион сомго коюлду. Аркы участогубуз пустой, эчтемке жок. Ал 600 миң сомго коюлду. Азыр бир катар чекесинен тартып көрсөтөбүз. 8ге 12 зданиясы бар. Биринчи участогубуз 2,5 миллионго коюлду. Бул Манас Жалал Абад шаарынан 28 километр алыстыкта Көк Жаңак шаары. Көк Жаңак шаарынын күнчыгыш тарабы бул Майковский көчөсү. Мына достор, Сүйөркулов көчөсү. Жакында асфальт басылды, жаңы асфальт. Мына Көк Жаңак шаары, Манас шаары бул жакта 28 километр алыстыкта. Бул жогорку тарабы. Бул жерде угловойдо жайгашкан. Бул жак Майковский көчө, бул жак Сүйөркулов көчө. Бул жагы каптал жагы болот. Каптал жагы. Могул жак илгери магазин болгон экен. Союз мезгилинде магазин болгон экен, 2 бөлмөлүү. Бул жагы склад, ар жагы магазин. 6 метровый плиталар ташталган, бүт бардыгы. Стена пышыккыч, пол, стяжка. Бул жагы каптал жагы болот. Каптал жагы. Могул жак илгери магазин болгон экен. Союз мезгилинде магазин болгон экен, 2 бөлмөлүү. Бул жагы склад, ар жагы магазин. 6 метровый плиталар ташталган, бүт бардыгы. Стена пышыккыч, пол, стяжка, бүт бардыгы жайында. Бул шуап бир үй кылса болот. Бул экинчи бөлмө ичиндеги зал. Илгери бул жактан кирип магазин болгон экен. Бул жактагы үстү бүт бардыгы 6 метровый плита. Азыркы учурда ушундай абалы. Шуап оңдоп жашоочу үй кылса болот мынакей. Негизги капталынан бул башынан бул кырына чейин 12 метр экен. 12 метровый. Биринчи кабат, экинчи кабатты азыр көрсөтөбүз. Мына достор, бул жак кадимки илгерки 2 кабаттуу этаж дом болгон. Азыркы учурда абалы ушундай. Фундамент, стена, кыштары бүт бардыгы бүтүн. Болгону шуап туруп, өзүнө келтириш керек, ремонт, капремонт кылыш керек мынакей. Экинчи этажга көтөрүлгөндө оң колдо мынакей бөлмөлөр жайгашкан. Мунун бузганы менен эч бир кыштары кирпичтери бүтүн чыккыдай эмес экен. Ушу турушунда ремонт кылып жашаш керек, 2 кабаттуу үй кылып, особняк мынакей. Сырты балкон. Бул жакта бир бөлмө. Бул экинчи кабат достор. Бул жакта да узун бөлмө, холл. Бул жакта дагы бурчтагы бөлмө. Бул жакта да балкон бар экен. Мына достор, плита таза. Бул жагы мурун бузулган экен. Стена дуал бар. Мынакей. Бул жакка дагы 6 метровый плиталардан бир 10ду таштаса, бул жактагы экинчи кабатты көтөрсө болот экен. Же болбосо могул жакты бир панорамный мондой бир навес кылып көтөрүп койсо болот экен. Жашоого өтө ремонт кылып шарт түшсө болот. Алды тарабында да мына бир бөлмө бар бул жакта. Балкон сыяктуу, панорамный вид өтө. Бул жак кооз көрүнөт мынакей. Мына үстүн көрсөтөйүн достор. Үстүндө бүт жыгаштары чатырында бар экен. Болгону тиникке жабыш керек. Мынакей. Жакындатып көрсөтөйүн сиздерге. Үстүнө тиникке жабып жакшынакай ремонт кылыш керек. Өзү негизи ушундай 2 этаж үйдө тургузуш эле өтө кымбатка турат, билесиздер. Мына плиталар бүт экинчи кабаттын ортосунда, биринчи кабаттын ортосунда. Үстүнкү крышасында да плиталар бар мынакей. Экинчи участогубуз достор. Мунул жерден оң жагы, күнчыгыш жагы. Бул жагы мындай бир-эки стеналар калган экен, а калганы бузулуп тегизделип кеткен. Бул жактагыбыз 600 миң сомго коюлду, 6 сотик. Могул жерден граница ушул жерден. Аркы жагы, аркы кошунан үй участогу, бул жагы те артында жаңакка чейин могул жерден. Бул жак 600 миң, бул жак 2,5 миллион сомго коюлду. Кызык болсо салып сурайсыздар, ээсине номерин калтырабыз.
көк жаңгак шаарынан чыгып атат. Өтө салкын, абасы да салкын, суусу да таза. Артында мындай болгон жайлоо кыркалары, тоо кыркалары. Шаардан жашап, шаардан Жалал-Абадтан ушул жерден дача кылып койсоңуздар өтө бир эс алууга, выходной күндөрү, дем алыш күндөрү ушул жака келип кетсеңиздер, бүт көк жаңгак шаарынын ичи асфальт, 90% асфальт болуп бүттү. Мынакей. Буюрса союзда бузулган ушулар. Азыр уже оңдолуп атат. Шаарыбыз өнүгүп атат.